Саламатсыздарбы урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде Сабыр Абдыжапаров сүйүктүү окуучубуз конокто. Сабыр бизге бүгүн сонун маек кылып берет, өзүнүн тажрыйбалары менен, билимге болгон сапары менен бөлүшөт. Сабыр бизде 1 жылдан ашык убакыттан бери англис тилин окуп атат. Анан Сабыр менен биз Бишкекке келип, жакындан таанышып, кечээ сүйлөшүп отурдук. Бүгүн болсо биздин ошол YouTube'дагы көрүүчүлөрүбүзгө, интернет чөйрөсүндөгү катталуучуларыбызга маек берип, алар менен дагы таанышмакчы. Кандайсың, Сабыр? Жакшыбы? Жакшы, жакшы, Кандай жүрөсүң? Бишкекте Жакшы. кандай өтүп атат күндөрүң? Жакшы, Жакшыбы баары? жакшы. Кандай сезип атасың өзүңдү Бишкекке келип? Жакшы, кичине ысык болбосо баары жакшы. Бишкек ысыгынан көп келбейт экенсиң да, Оо. Жакшы. Өзүң жөнүндө айтып берсең биринчи биздин досторубузга, көрүүчүлөрүбүзгө, каяктан болосуң, канчанчы жылкысың, каякта окуйсуң, канча жаштасың, ошолор боюнча кенен айтып берсең. Мен Абдыжапаров Сабыр, 13 жаштамын. Ысык Көл облусунун Тоң районунун Каракоо айылынын Рашид Жаңгазиев мектебинде окуйм. Англис тилин 3 жылдан бери окуйм. 3 жылдан бери. Жакшы. Көлдүн кайсы эмесинен, районуна кирип калат сен жашаган жер? Ысык Көлдөн. Тоң району Каракоо айылы. Тоң району Каракоо Тоң айылы. району. Быйыл 7 классты бүттүң ошондо, Оо, 8ге көчтүм. 7 классты бүтүп 8ге көчтү. Сабыр жаш болсо дагы англис тилин аябай жакшы билет. Деңгээли, уровень аябай жакшы. Анан комузду ойнойсуң, шахмат ойнойсуң, арифметика менен бир аз алектенесиң. Кечээ ошолорду сүйлөшүп отурганбыз. Ошолор боюнча да бөлүшсөң. Хоббилериң эмне? Мисалы, тил үйрөнгөндөн, мектепте окугандан сырткары бош убактыңда эмне менен алектенесиң? Бош убактымда кээде китеп окуйм, кээде комуз чертем, кээде шахмат ойнойм. Шахмат. Комуз черткен жагабы? Андай же аты эле черт үйрөн деп үйрөтүп койдубу? Комуз черткен өзүмдүн колум менен баргам да, жагат аябай. Канча күү билесиң? Күүлөрдү жакшы эле ойноп калдыңбы? Күүлөрдү жакшы эле ойнойм, 20дан ашык күү билем. 20дан ашык билесиң, Канча жыл болуп калды комуз үйрөнгөнүңө? Быйыл 5 жыл болот быйыл. 5 жылдан бери комуз үйрөнүп, Ооба. Кечээ сүйлөшүп отурганыбызда айтып өттүң эле. Мен дагы жаңы комуз үйрөнүп баштадым. Бирок анчалык көп күү билбейм. Бирок ошол сага окшоп аябай көп күүлөрдү үйрөнөйүн деп атам да. Анткени өзүң деле билсең керек. Мисалы, кечке окуй берсең, кечке мен менен иштей берсең, чарчап каласың го. Анан ошо комуз үйрөнүп, комуз чертип, бир аз ошо музыкалык аспаптар менен алектенгенде бир аз мээң сериги түшөт, Сеники да ошондой болобу? Мисалы, убактыңдын көпчүлүк бөлүгүн эле окуу менен, билим менен өткөрө турбайсыңбы? Анан чарчаганда кантип эс аласың? Эмне кылып, мындай телефон ойнойсуңбу же кандай? Чарчаганда китеп окуйм, кээде комуз чертем, ушундай да. Жакшы. Китеп окуп, комуз чертип, Билимден сырткары дагы, ошо тил үйрөнүүдөн сырткары дагы Сабыр китеп окуганды аябай кызыгат экен. Биз кечээ жакындан таанышып отурганда дагы өзүнүн жакшы көргөн китептерин, китеп конкурсуна катышкандарын айтып берип аткан. Ошо кандай жанрдагы, кайсы тилдеги китептер жагат сага? Кандай китептерди кайсы тилде окуганды жакшы көрөсүң? Ошолорду айтсаң. Мен көбүнчө кыргыз тилинде окуйм китептерди. 3 жыл мурун Гарри Поттер 7 томун орусчасын алгам. Андан кийин бир частын англисче окуп атам. Гарри Поттердин ошо 7 часть, 8 частьпы, 7би? 7 частьтын баарын орусчасын окуп чыгып, анан бир частын англисче окуп турсуң, Азамат, жакшы. Практика болдубу ошо сага китеп окуганда? Мындай тилиңди өнүктүргөнүн байкадыңбы? Мисалы, китеп окуганда кандай болот ошо англисче китептерди окуп атканда? Кыйналып, оор болобу? Жок, кээ бир жерде билген сөздөрүм болуп калат, кээ бир жерде билбеген сөздөрүм болуп калат. Ошолорду жазып жаттап, котормосун билип алып окуй берем. Жакшы. Жаңы сөздөрдү үйрөнөсүңбү китеп окуганда? Мен да сага кечээ түркчө китеп ала келдим эле. Сабыр бизден англис тилинен сырткары түркчө китептер дагы түркчө тилин үйрөнүп атканда, анан Сабыр буйруса түркчөң дагы да жакшырып калса,
түркчө китептерди окуп, анда практика кылсаң болот да. Эң жакшы көргөн китебиң кайсы? Ошо Гарри Поттер Гарри китеби. Поттерди жакшы көрөсүң, э? Мен дагы ошо Гарри Поттердин ошо 7 частын 7 бөлүгүн баарын көрүп чыккам. Мага да аябай жагат. Бирок китептерин окубадым. Буюрса, китептерин окуганды сунуштайсыңбы? Ооба, М, өлө кызыктуу. Өйлө кызыктуу, э? Мектепте кандай окуйсуң? Классташтарың, мектептегилер боюнча айтып берсең. Мектепте орточо отличник эмесмин, ударник. Ударник, э? 4-5 аралаш. 4 көбүрөкпү, 5пи? Экөө бирдей эле. Экөө бирдей. 3төр барбы? Жок андайлар. Мугалимдериң кандай? Мектепте мугалимдериң менен кандай? Мугалимдерим кээде катаал, кээде жумшак. Жакшы. Кечээ классташтарың боюнча айтып берип аттың эле, жана волонтер келип, ошону дагы айтып берсең бизге. Ошо волонтер келди. Ал тил үйрөтөт, э? Англис тили үйрөтөт. Быйыл 1 жыл болот сентябрда, 1 жылдан кийин кетет. Өзүнүн неме мекенине кетет. Каяктап болот экен ал? Американын Вирджиния штатынан болот экен. Вирджиниядан келиптир да, э? Ооба. Анан ал кандай күндөрүңөр өттү аны менен? Аны менен сүйлөшүп аттык. Сүйлөшкөндүн аркасы менен мен английскиимди жакшыртып алдым. Жогорулаттың, э? Жогорулаттым. Молодец. Ошо мектебиңде, классыңда көпчүлүгү сенчелик англис тилин билбейт деп айтып аткансың да. Анан алар билбей, которо албай, сен которуп берип, арасында тамашалап, күлдүрүп, ошолорду кечээ айтып берип аткансың. Жакшы, жакшы. Азыр мисалы сен англис тилин үйрөнүп атасың, түрк тилин дагы бир аз үйрөнүп атасың. Бул тилдерди бүткөндөн кийин башка тил үйрөнөйүн деген ойлоруң барбы? Кайсы тилдер болсо? Мисалы германский үйрөнөйүн деп. Немецкий, э? Немецкий үйрөнөйүн деп атасыңбы? Кайсы өлкөлөргө баргың келет? Келечекте Кыргызстанды биринчи кыдырам, андан кийин чет өлкөлөргө, мисалы Казакстан, Россия, Америка, андан ары. Жакшы, жакшы. Эме боюнча жакында эле бир интеллект окуу борборунун эмесине олимпиадасына катыштың, э? Ошого кантип катышып калдың, кандай болду, канчанчы орунду алдың, ошону айтып берсең. Ал олимпиада Көлдө болду. 1-ден 5-не чейин. Кайсы айдын? Июндун 1-ден 5-не чейин болду. Spelling bee боюнча болду ал. Тамгалап айтуу сөздөрдү. Тамгалап айтуудан мен 2-нчи орунду алдым. 2-нчи орунду алдың, э? Оор болдубу олимпиада же эме тапшырмалар жеңил эле экен? Оор сөздөр да болду, жеңил сөздөр да болду. Жакшы. Андан башка да олимпиадаларга катышып аттыңбы? Кайсы олимпиадаларга катыштың? Кандай болду алар? Андан башка окуу борборлору уюштурган олимпиадаларга катышып аттым. Анан жакшы эле болуп аттыбы англис тили боюнча? Китеп конкурска да катышып атат деп мамаң айтып калды. Аларга мындай өз каалооң менен катышасыңбы же өз каалоо менен даярданып, убакыт жетсе даярданып, жеткиче даярданып, анан катышам. Өзүң катышасың, э? Жакшы. Канча бир туугансың? 3. 3 бир тууган канчанчысы? Ортончусу. Ортончусу, э? Өзүңдүн улуу байкең барбы? Эжем бар. Эжең бар, анан карындашың бар, э? Карындашың менен мамилең кандай? Кечээ күлүп айтып берип аттың эле, ошолорду дагы айтып берип кой да. Карындашым менен негизи кээде жакшы, кээде жаман да болуп кетет. Кичи бир аз тартышып кетесиң эле? Урушуп кетебиз. Шахмат ойнойт турбайсыңарбы карындашың экөө? Ал кандай, ким утуп коет? Сен утуп койсуңбу, ал утуп коебу, жеңип коебу шахмат ойногондо? Мен ошо шахматтан кичине слабыйраак утулуп берип коем да баардык. Өзүмдүн кичүү инилериме, мектептеги досторум. Өзүң менен теңдергечи, өзүң менен теңдер менен жакшы эле ойнойсуңбу же аларга утулуп берип коесуңбу? Өзүм менен теңдерде да күчтүүлөр бар, алардан да утулуп салам. Бирок утулбаганга аракет кылам, утканга аракет кылып. Жакшы. Үйүңдө карындашың экөөңөн башка шахмат ойногон барбы? Папам ойнойт. Папам үйрөткөн. Экөөң ойногонду ким утуп коет? Папаң да утулуп береби же сага?
папам утат, Э, өзүнүкүн бербейт такырчы. Жакшы. Каникулуң кандай өтүп атат эми азыр? Каникулдабыз, август болуп калды. Каникулуңда кандай эмне иштерди кылдың? Каникулдун башында эле Олимпиада игиликтер менен башталды. Э, Каникул негизи жакшы эле өтүп атат. Көлгө түшүп, Көлгө түшүп. Бишкекке келип, лечение алып. Кайсы китептерди окудуң каникулда? Каникулда Гарри Поттердин 7 частин. Ошону окуп турсуң да, э? Ал. Жакшы. Так, келечекте ким болгуң келет? Келечекте окууну бүткөндөн кийин Келечекте IT адиси. айтишник болгуң Айтишник келетсиң да, болгум. отуруп алып иштей турган. И, Жанакында кече сүйлөшүп атканда айтып атты эле мамаң. Flexке тапшыралы деп. Flexке даярдыктар кандай? Тип бүтүп атасыңбы? Өтүп О, кетсем экен, Америкага барып окусам экен деп. Кантип даярданып атасың ага Flexке? ал негизи эссе жазуу боюнча экен, эссе жазганды үйрөнүп атам азырынча. Англисче эссе жазганды, э? Ал. Жанакы биздин курста Дикенс агай менен сүйлөшөсүңөр го, ошондо сүйлөшкөн жагабы Дикенс менен? Практика кылып, кайсы темаларды сүйлөшкөн жагат? Көбүнчө ал суроо берсе эле мен жооп бергенге неме даярмын да. Диалог кылып, э? Диалог кылып. Өзүң эме кыласыңбы? Ушул темада Дикенске суроо берип көрүп, Дикенс ушул темада кандай ойлойсуң, сенин оюң кандай деп сурап көрдүңбү сабактарда? Сурап көргөм. Аны менен маектешкен ыңгайлуубу сага? Ыңгайлуу. Жакшы, жакшы, молодец. Айылың тууралуу айтып берсең, айылың туулуп өскөндөн бери ошол жакта чоңойдуң да сен, э? Эмнеси менен белгилүү, нелер бар айылыңда? Айылда чоң 2 этаж жаңы салынган мектеп бар. Мен ошол жакта окуйм. Жаңы ачылды да. Анан жаңы ачылган парк бар. Парк, э? Ал жака гулять эткени сейилдеген чыгасыңарбы? Ал бизден кичине алысыраак болгондо байланыштуу үйдө эле. Үйдө эле, э? Жакшы. Чоң энең сиз менен турабы? Чоң энең кандай киши, сага кандай кеп кеңештерин, жомокторун айтып береби? Мен кичинекей кезде айтып берчү. Азыр чоңоюп айтпай калдыбы? Азыр неме болду. Жакшы. Тиги ручка менен жазып көрдүңбү? Кечинде эмеден ушуну ала келдим эле, президент Эрдогандын колунан алган ручкабыз деп. Ушуну менен жазып көрдүңбү? Кечинде аябай сүйүнүп аттың эле, ушуну алдым деп. Жазып көрдүм. Жактыбы? Жакты. Мамаң дагы экөөбүзгө окшош футболка алып келиптир. Бүгүн экөөбүз окшош болуп кийип алдык интервьюга. Жакшы. Буюрса Flexке өтүп кет эми 11-класска жакшылап даярданып, э? Бизден дагы англис курстарыбызга калтырбай окуп катышып тур Дикенс агай менен буюрса. Flexке өтөсүң, андан кийин өзүң каалаган өлкөлөргө барасың. Сабыр эме жаш болсо деле өзү теңдүүлөргө караганда аябай зейини күчтүү, эс тутуму жакшы баласың да. Чоң сүйлөшкөндө, жөн эле сүйлөшүп отурганда аябай чоң кишилердей, чоң адамдардай ой жүгүрткөн, чоң кишилердей сүйлөгөн, молодец азаматсың, ушундан жазба. Көп китеп окуганың үчүн дагы мындай жөн сүйлөшүп отурганда сөз байлыгың көп экени байкалат да. Кыргызча көп китеп окуйм дедің, кыргызча сөз байлыгың жакшы. Анан мисалы тил үйрөнүп атканда англисче үйрөнүп атасың. Англисче сөз байлыгың жогорулатыш үчүн англисче китептерди көбүрөөк окусаң, ал жактан да сөз байлыгың өсөт да. Flexке даярданыш үчүн ошо көбүрөөк англисче китептерди оку. Мен да сага үйдө англисче китептеринден оңойларын жиберип салам. Жиберип же болбосо электрон варианттарын жөнөтөм, э? Рахмат. Сабырдын апасы бизде Чолпон эжекебиз бар. Чолпон эжекебизге дагы бир аз суроолорду берип, Сабыр жөнүндө дагы кенен айтып кетсеңиз, өзүңүз боюнча маалымат берсеңиз, Чолпон эжеке. Биз ошо Ысык көлдөн болобуз, Ысык көл областынан Тоң районунан Каракоо деген айыл бар. Ошол жактан болобуз. Өзүм мугалиммин кесибим боюнча. Анан ошо Сабыр менин уулум. Ошо эң биринчи Алла Таалага ыраазыбыз. Ушундай бизге зээндүү, акылдуу баланы берген. Ошо анан азыр технологиянын
өнүккөн заманында ошо Марлен агайды таптык. Ага чейин уулум ошо биз көлдөбүз да, көлдө эч кандай курстар жок. Мындай мектепке эле барат, анан Бишкектегидей эме жок. Анан издедик да ушу баламды бир өнүктүрүп көрөлү, балким жашоосунда керек болот. Билимин өнүктүрөлүк деп анан ошо Эсенгулова Адель деген эжеyi бар. Ошол 3-класстан баштап окутту, онлайн таап алдык да ошол эжени. Ошол эжени таап, анан ошол эжей баштапкы билимди ошол берди, жакшы берди. Анан ал эжебиз үй бүлөлүк эмеси боюнча, шарты боюнча бербей калды. Анан эле мен Инстаграмды издеп, ошо эмелерди издеп баштадым, онлайн английский дагы тереңдетип окуп алса деп. Анан ошо сиздин каналыңызды көрдүк, үйрөн деген. Ошол аркылуу силерге жазылып калып эле ошондон бери балам билимин силерден тереңдетип келет буюрса. Көп жетишкендикке жетти. Ооба. Олимпиадаларга катышып келет ушул тил боюнча. Ооба. Баланын эмесине, билим алуусуна эң биринчи ата эне себепкер дейт го. Сизге да рахмат. Ушинтип кызыңыз да аябай кичинекей болсо дагы шахмат ойноп, зейини күчтүү кыз экен. Уулуңуз да жаш туруп аябай көп өнөрлөрү бар экен, комузду ойнойт, билими да бар, өнөрү да бар дегендей. Анан Сабырдын билимге кызыгуусуна сиздин оюңузча эмне түрткү болду деп ойлойсуз? Өзү кызыктыбы же сиз кызыктырып жолдорду көрсөттүңүзбү? Же жашоодо башка бир окуя болуп, анан Сабыр билимге кызыгып баштадыбы? Ошо 6 жашына чейин больницалап жүрдүк баламды. Ошо тубаса да мынуку төрөлгөндө ошо спинномозговая грыжа эмес. Анан дарылап эле больницанын баарына барып, тияка бияка чуркап жүрдүк. Анан карасак эле 6-га чыгып кеттик. Анан эми эмне кылабыз? Билиминди алып баралы деп. Анткени интеллект сохранен, акыл эси тунук болчу. Баарын сүйлөп, жооп берип, ушундай да. Жомокторду угуп, кайра биз айтып берген жомокторду айтып сүйлөшүп жүрчү. Анан ошо 6 жашынан баштап мектепке алып бара баштадык. Анан мектепке барганда ошо башка балдарчылап же чуркап кете албаса, анан ошо билимге кичине багыт берип көрөйүн деп ойлодук да. Анан ошо английскийге кызыктырып көрдүк, кызыкты. Китеп алып берип аттык, китептердин баарын кызыгуу менен окуп атты. Жомоктон баштады биринчи. Андан кийин ошол жакшы китептерге кызыга баштады. Анан кичинеден китеп алып берип турабыз. Китептерге аябай кызыгат үйдө. Көп китептери ошо китеп окуйт. Жакшы. Сабыр жакшы көргөн тамактары барбы? Могу тамакты жакшы көрөм, ушуну жасап бериңиз деп айтып калабы? Ооба. Мантыны жакшы көрөт аябай. Манты жасасак жакшы сүйүп жейт. Анан жашылчаларды көп жакшы көрбөйт. Ошо врачтарга барсаң эле жашылча көп бер дейт, жебейт. Анан ошо накта кыргыздын тамактарын жакшы көрөт да, ошо манты жейт. Ошо жайкы сезондо кымыз пайда болгондо кымыздан берсек, кымызды жакшы көрүп жейт, же самалын, таттуусун. Анан ошо азыркы чыккан кола, чипсилерге негизи ошо больницада эмеде жүрүп атып, ошондон алыс кылып атып эле анан өзү ошо накталай тамактарды жакшы көрөт да, үйдөгү. Мантыны жакшы көрүп жейт. Мектепте кандай окуучу Сабыр? Мектепте жакшы окуйбу? Тентектик кылабы? Сөз угуп каласызбы кээде? Сабыр тентектик кылып атат, сөз угупай атат деп. Катуу деле тентек кылбайт эми. Ошо анан мектепте классташтары баары сыйлайт, жакшы көрүшөт Сабыр дешип. Анан тентеги деле балдардын арасында болот да, анча-мынча балдар менен уруша кетет экен, эми ичара. Мындай эле эми ал кенедей эле. Анан кайралар менен достошуп жүрдү, ошо. Анан мектепте болот да, өзүндө да көп окуялар боло берет мектепте. Ошо мектепти жакшы көрөт. Бир да сабакты калтырбайт. Бүгүн барбай эле койчу десек, таарынат, анан алып барабыз. Мектептен калбайт да, калгысы келбейт. Ошо анан биздин ошо айылдагы мектебибиз да жакшы. Бүт Сабырдын ою менен болушат. Сабырга ыңгайлуулук түзүп беришкен. Ошо мектепте да жакшы мугалимдери бар. Билимине салым кошкон уулумдун. Билимге үндөгөн, ошо кызыгып, билимге аябай кызыгат уулум. Ошол. Жакшы. Бул кичүү кызыңыз экен, кичүү кызыңыз. Ооба, кичүү кыз. Бул кандай кыз бул? Эркерээк окшойт бир аз. Ооба, кичүү болгон үчүн эрке. Анан ошо байкеси шахматты кичине үйрөтүп койсо, тез үйрөнүп кетти. Тез үйрөнүп кетти. Анан ушул эмеде жазында ушакта олимпиада болгон шахмат боюнча. Бишкектик балдар 5-6 жаштын арасында өзү теңдүү. Ошонун арасынан 3-мүчү месте алды. Анан сүйүнүп бу дагы ошо боюнча шахматка багыт алып атат да, шахматка кызыгып. Ошого бир онлайн эжей ага издеп жүрөбүз. Бир эжейди таптык буюрса, анан ошондон сабак ала баштайбыз го буюрса сентябрда. Азыр каникул. Атың ким? Жооп берсек да эме болот го. Салима. Салима, Канча жаштасың? 5.
5. Чоңойгондо ким болосуң? Стюардесса. Ой, молодец. Стюардесса болот экен да. Сен да английский үйрөнгүң келеби? Жакшы. Шахмат жакшы ойнойт турбайсыңбы? Байкең менен шахмат ойнойсуңбу? Байкеңди жеңип коесуңбу же байкең сени жеңип коебу? Мен аны жегем. Байкең жеңип коет турбайсыңбы? Ой, молодец. Жакшы, жакшы. Чолпон эжеке, жашооңуздагы эң чоң кыялыңыз эмне? Эң чоң максатыңыз эмне? ошо бүт ата энелерди, баардык эле ата энелерди ушу балдарымдын ийгилигин көргүм келет. Уулумдун бутуна туруп, басып, элине кызмат кылган инсандардан болсо дейм, элдик уулдардан болуп, ошо билгендерин ошо элге тартуулап, билимин элге таратып, ошо ошентип элге кереги жараган адамдардан болсун деп тилейм. Анан Аллах Тааланы тааныган, Кудайды, динди билген. Анткени дин менен эме жашоо бир эмеде жүрөбүз да ошон үчүн. Анан бул эми сыноо болуш керек биздин башыбызга. Ар бир пендеге сыноо берет турбай, анан ошо Кудайымдын сыноосун кечирип жүрөбүз азыр. Анан көп ийгиликтерге жетишсе дейм ушу балдарым. Ооба, буюрса балдарыңыз экөөнүн кече эле көрүп таанышсам, экөө тең аябай эмеси күчтүү, дээринде бар, мындай сезилип турат экен да, ичиндеги каалоосу бышып жетилип. Анан буюрса эми кыялдарыңыз ишке ашат деген ойдобуз. Антип балдарыңызды аябай сонун кылып, билимге сугарып, ой жетпеген жерге, кол жетпеген жерге ой жетет, билим менен жетет деген сөз бар го. Билимге үгүттөп келатканыңызга рахмат. Буюрса эми кыялдарыңыз ишке ашат деген ойдомун. Рахмат. Ооба, сизге да рахмат, сиздин командаңызга рахмат. Ошо сиздин командаңызда Дикенс деген агай бар, ошо менен сүйлөшөт. Уулум уже англисчени сүйлөшүп калды, бер жактан карап коебуз, аябай жакшы, спокойно эле сүйлөшүп калды аябай сонун. Анан ошо сиздерге да ишиңерге ийгилик. Ошо көп Сабактарга да башка окуучуларда да эрте кирип калсам, кичине диалог түзүп коем. Анан Суроо берет, мен жооп берем. Анан башка окуучулар киргиче экөөбүз сүйлөшүп отурабыз да. Башка окуучулар киргенде анан негизги темага өтөбүз. Кечикпей кирет экенсиң да сабак убагында Дикенс менен сүйлөшүп. Ооба, кечикпей. Ооба. Негизи ошо сабактарда мунун деңгээли жогору да, жакшы билген үчүн мен чоң группаларга кошом да муну. Анан мунун группасында муну менен чогуу окугандарда жалаң чоңурактар окуйт, ошо Европада, Америкада жүргөндөр. Анан эң эле кичүүсү Сабыр да. Бирок кадимкидей алар менен чоң темаларды тартышып сүйлөй алат. Маанилүү, мисалы технология, спорт, ден соолук ошо сыяктуу темалар сүйлөшүп атасыңарбы? Ошолорго кадимкидей ойлорун кеңири айтып, мындай ой өрүшү, кругозору аябай жакшы да Сабырдыкы. Буюрса эми кыялдарыңыз орундалып, Сабыр чоң өлкөлөрдө, чоң университеттерде окусун буюрса. Ооба, рахмат силерге да. Ошо Кудай таалам сиздерди бизге себепчи кылып жиберди, Сабырдын окуусуна, билимине. Силердин да иштериңер ийгиликтүү болуп өркүндөй берсин, билимиңер өрчүндөй берсин. Кыргызстанды ошо окуучуларды дагы да окутуп, салымыңарды кошо бергиле. Рахмат. Кыргызстандын өнүгүшүнө. Сабыр, эми сенин ой пикириңди сурап көрөлү, жыйынтыктоочу суроолор болсун. Биринчи, тил үйрөнүүдө, билим алууда, ошо окуучуларда, мектеп окуучуларында негизи эле ошо билим алып, тил үйрөнүп аткандарда сенин оюңча эң маанилүү сыпаттар кайсы? Кайсы сыпаттар маанилүү болуш керек билим алып аткан кишиге? Билим алып аткан кишиге негизинен аябай тырышчаак болуш керек. Тырышчаак болуш керек, Тапшырмаларды калтырбай аткарыш керек. Сөздү көп жатташ керек. Англисче китептерди, кинолорду көрүш керек. Анан ошо туруктуу, дисциплиналуу болуш керек экен деп ойлойт экенсиң, Жакшы. Ал эми негизи эле билим эле эмес, бардык эле жакта адамдарда маанилүү сыпаттар эмне деп ойлойсуң? Адамда эң маанилүү сыпаттар кайсы сенин оюңча? Эң биринчиден кең пейил болуш керек. Ар бир кишиге жардам бергенди унутпаш керек. Мисалга мен алсак,
Автобуска чыгып баратканда элдер чуркап келип көтөрүшүш керек. Жардам бериш керек. Жардам бериш керек. Жакшы. Бүгүнкү күндө адамдарга эмне жетишпейт сенин оюңча? Мисалы көп телефон көрүп атышабы, же көп мээримсиз болуп кеттиби, же билимсиз болуп кеттиби? Кандай сенин оюңча бүгүнкү күндө адамдар? Адамдардын азыркы учурда пейили бузулуп баратат. Мурдун көтөрүп атат. Өтө текебер болуп кетип атат, Текеберленип. Жакшы. Сенин айылыңда кишилер жакшыбы? Мындай кандай мамиле кылышат сага айылдаштарың, коңшуларың? Алар кээ бирөө текебер, кээ бир тааныгандар сабыр деп турушат. Жакшы мамиле кылышып, жакшы. Сени менен жолукканыма, сени менен көрүшкөнүмө аябай кубанычтамын. Анда бүгүн келип, ушинтип бизге сүйлөп бергениңе рахмат. Буюрса бүгүн көлгө чыгат, жолго чыгат турбайсыңарбы? Ооба. 1 жылдан ашык телефондон эле көрүшүп, телефондон эле сүйлөшүп аттык эле. Эми мынтип жүз көрүшүп, сүйлөшүп, жолуго турабыз. Келгениңе рахмат. Өзүңдү кандай сезип атасың? Сүйлөшүп, интервью берип, телефонго сүйлөп, эме кылганыңа? Өзүм сүйүнүп атам. Сиз Кыргызстанга келдим дегенден бери уктаган жокмун. Мындайча айтканда. Неме Инстаграмдан вообще чыккан жокмун да. Карап турдуңбу? Каяка келиптир Марлен агайым? Каяка келиптир? Айылына кетип калбаптырбы? Жолукканга жетишемби деп. Жакшы, молодец. Мен дагы ошо сени менен жолугайын деп ошо жазып калдыңар көлгө келип кеткиле деп. Анан мен дагы биякта бара албай калып, анан силер бияка келип аябай жакшы болду. Кубанычым койнума батпай сени менен көрүшкөнгө. Буюрса чогуу сүйлөшүп туралы алдыда, бир нерсе болсо зээриксең чалып тур, экөөбүз баарлашып, темалар үстүндө талкуулашып, дискуссия кылып. Анан сага аябай кең келечек каалайм. Жолуң ачык болсун, аябай ийгиликтүү, аракетчил баласың. Буюрса сонун ийгиликтерге жетишесиң деген ойдомун. Рахмат келип бергениңе. Сизге да рахмат. Көрүшкөнчө, жакшы тур.